Салам достор. Сиздер үчүн дагы бир пайдалуу кеңешибиз жаңгактын дарылыгы тууралуу айта кетсек. Азык болгондон тышкары миң түркүн ооруларга даба болуп келе жаткан жаңгактын организмге тийгизген таасири өтө чоң. Жаңгактын даны витаминдерге жана аминокислотторго бай келет. Жаңгак бөйрөктү кубаттандырып, өпкөнү тазалайт. Дене алсыздыгында, бел сыздап ооруганда, баш айланганда колдонсо жакшы натыйжа берет. Жаңгактын тандалма курамы адамдын иммунитетинин көтөрүлүшүнө, денеден оор металлдардын чыгышына, организмдин радиацияга каршылыгынын жогорулашына салым кошот. Ошондой эле жаңгак мээни азыктандырып, анын иштешин жакшыртат. Жүрөктүн булчуңун жана ашказанды бекемдеп, атеросклероз оорусунун алдын алат. Кант диабетинен арылууда салым кошуп, кош бойлуу аялдардын курсак терисинин жарылышына жол бербейт. Эркектердин бел кубатын күчөтөт. Жаңгактын жалбырагы микробторду өлтүрүүчү касиетке ээ. Жаңгактын 50% майдан турат. Жаңгак майы заманбап жана элдик медицинада көз ооруганда, тери жаратында жана эмчектин үрпү кесилгенде сыйпоо үчүн колдонулат. Кулак ооруганда кулакка тамызылат. Кандай оорулар үчүн колдонууга болбойт десеңиз, псориаз, экзема, нейродермит, бөрү жатыш ооруларынан жапа чеккендерге колдонууга болбойт. Ошондой эле гастрит оорусунун курчуп турган кезинде пайдаланууга тыюу салынат. Анткени жаңгак аталган ооруларды күчөтүп жиберет. Эмесе, сиздер үчүн бир нече рецепттерди айта кетсек. Эс тутумду калыпка келтирүү үчүн жаңгак бальзамын даярдоо керек. Ал үчүн 1 кг жаңгакка 300 г бал кошулат. Ал эми 100 г алойго 300 г суу кошулуп, өзүнчө кайнатылып, анан муздатып алат. Кийин жаңгак, бал, алойду кошуп, жакшылап аралашкан соң бальзам даяр болот. Бул бальзам күнүнө 1 аш кашыктан 3 маал колдонулат. Иммунитетти көтөрүү үчүн 500 г майдаланган жаңгакка 300 г бал, 100 г алойдун ширеси, 4 даана лимондун ширеси жана 1 стакан арак кошулат. Аралашма 1 сутка тыныктырылат. Тамак ичерден 30 мүнөт мурун аш кашыктан ичүү сунушталат. Жаңгактын кургатылып майдаланылган жалбырагынан 2 аш кашык термоско салып, үстүнө жарым литр кайнаган суу куюп, түнү менен термосто калтыруу керек. Эптеси даяр болгон чайды 50 грамдан 4 маал ичүү сунушталат. Тишти тазалоодо көк жаңгактын сыртындагы калың кабык менен тишти сүртсө, тиш аппак болуп чыга келет. Ооз ичиндеги жагымсыз жыттар дагы кетет. Бел кубатты күчөтүү үчүн 100 г жаңгак менен 1 аш кашык балды аралаштырабыз. Ар күнү уктаарга 3-4 саат калганда 1 аш кашыктан кабыл алуу керек. Таасири бир нече күндөн кийин байкала баштайт. Сөөлдөн кутулуу үчүн жаңгактын жалбырагын бир идишке салып, үстүнө суу куюп кайнатып алат. Анан кайнатма муздап калганда сөөлдүн үстүнө жалбыракты суусу менен басып, үстүнө пакет коюп таңуу кажет. Муну күндүзү деле бир нече ирет жасай берүүгө болот. Сөөл алгач карарып, анан өлчөмү кичирейип баштап, акырындап жоголот. Узак жашайм десеңиз, күнүнө 3 даана жаңгак жеп турууну унутпаңыз. Пайдалуу кеңештерибиз сизге жаккан болсо, сөзсүз каналга катталыңыздар.